Буюрса жашкылар жана күнчыгыш тарабы токтогул менен московский кесилишинин ортосу аяктап бүтүп калды уже чийим менен чийишиптир. Өткөндө көрсөтүп атпадымбы, вроде тазалап эле үстүнөн чийишиптир, жакшы эле. Бирок могул жерде Манас Сагынбаев турат го. Ушул жерде пешеходный переход бар эле да. Арка бетинде да бар болчу. Ошолор болбой калыптыр да. Же бул жер эгерде пешеходный переход келечекте болбосо, бул жерди жаап эле салыш керек да. Адамдар өтпөй тургандай болчу. Анан дагы бир айтчу нерсе, могу күнчыгыш тарапта жашкылардын уже чөптөрү ортосу могу тарап уже саргайып кетти, жалбырактар түшүп. Мына көрүп атасызбы, жалбырактар түшкөн эле. Биз келип калган бул жаккачы. Болбосо июндун бүгүн 23-ü. Аркы каптабы более менее жашыл экен. Ал жакта суу мага окшойт, бул жакта акпай окшойт. Суу алып байт окшойт баардыгычы. Батыш тарабы күнчүгүш тарапка караганда жашылган экен. Жактарына өзүңөр көргөндөй эле суу агат экен. Видимо, ошол себептен дагы анча кургаган нерсе бул жакчы. Чөп аз эле, бирок жашылган экен да, тек караганда салыштырганда. Өзүңөр деле мындай көрсө болот эле. Мында көргөнгө деле. Чакырып кеткен. Бул капталар жашыл. Болбосо азыр жайдын башталышы эле. Бул жерде курап кеткени өкүнүчтүү.